23 жаштагы Бактыгүл Жапар кызы география мугалими болуп 3 жылдан бери иштейт. Анын окуучулары география сабагынан республикалык олимпиадада алдыңкы орундарды алып келген. Ошондуктан анын билим берүү тармагына кошкон салымы мамлекет тарабынан бааланып, билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланды. Жыйынтыгы ошол деп ойлойм да. Биздин окуучуларыбыз байгелүү орундарды алса, ошолор биз үчүн жемиштүү деп эсептелет. Анан мугалимдердин диагностикалык аттестациясы өтөт жыл сайын Ош шаарында. Бул республикада башка жактарда болбосо керек. Менимче Ош шаарында өтөт. Ар бир шаарда иштеген, Ош шаарында иштеген мугалимдер өзүнүн предметинен тест тапшырат. Анан алдыңкы 10-дук деп коет. Мен Ош шаарындагы ошо келген жылымдан эле тапшырып, Ош шаарындагы географтар деп коеюн, Ош шаарында иштеген географтардын ошо алдыңкы 10-дукта экинчи болуп турам өзүнүн предметим боюнча. Бактыгүл Жапар кызы номер 50 Нышанов атындагы орто мектепте иштейт. Азыр анын жамааты эң жаш мугалимибиз, билим берүүнүн мыктысы деген төш белгиге татыды деп сыймыктанып турушат. Буга чейин 23 жаштагы мугалимдин эл агартуунун мыктысы, отличниги деген наамды алган мугалиммин. Бул Бактыгүл биринчилерден болуп Ош шаарында 23 жашта болсо дагы ошол билим берүүнүн мыктысы деген наамга жетишип отурат. Буга биз номер 50 мектеп аябай сыймыктанып атабыз. Кесиптештердин айтымында Бактыгүл Жапар кызы география сабагын жаңы технологиялардын жардамы менен инновациялык ыкмаларды колдонот. Дайыма изденип, сабакты жаңы ыкмалар менен өтүп келет. Жаңы ыкмаларды көбүрөөк колдонот Бактыгүл. Ошондой эле Бактыгүл сабак өткөн мезгилде окуучунун ортосунда мугалим менен окуучуга тыгыз байланыш болот дагы. Окуучуларды эң жакшы мындай өзүнө жакын тартып ала алат. Окуучуларды жакын тартып алгандан кийин сабакты кызыктыруу жолдору менен өтөт. Сабакка Бактыгүл өткөн класстардагы сабактар Бактыгүлдү ушунчалык издеп, окуучулар өздөрүнүн аракет кылып турушат. Билим берүүнүн мыктысы деген төш белгиге 23 жаштагы мугалимдин татышы Ош шаарынын тарыхында биринчи болуп жатат. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары бул сыйлыкты алган Бактыгүл Жапар кызын билим берүү министринин тууганы деп жазып чыгышты. Бактыгүл Жапар кызынын билим берүү отличнигин сыйлыгын алышы бул эч кандай тааныш билиштик эмес. Бул министрлик атайын ошол ар бир областтан мыкты деп тандалган мугалимдерди бизге сыйлоо аземине жөнөткүлө деген фамилиясын бергенбиз. Анан буга чейинки сыйлыктарын тизмектеп бергиле деп сурашкан. Ал тизмектеп бергенбиз. Анан албетте бул жерде анын буга чейин ардак грамотасы бар болчу. Ардак грамотадан кийин төш белги кезеги келет. Министрликтин 2018 жылдын 12 февралындагы бекитилген жобосуна ылайык жыл мугалими сыйлыгынын мугалимдердин республикалык жана эл аралык масштабтагы өткөрүлгөн сынактарынын биринчи, экинчи орундун жеңүүчүлөрүн билим берүү тармагынын өсүп өнүгүшүнө жетишкендиги үчүн билим берүүнүн мыктысы төш белгиси жана ардак грамота менен сыйлоого укуктуу. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.